Ассаламу алейкум. Кандайсыңар жакшыларбы? Мен мына казактык жигитке жооп кылып видео чыгайын деп чечтим да. Карап турсам акыркы учурлар жалаң ошол кыргыз менен орус кале мындай. Эмнеге ушунчалык ойчу бар билбейм да. Кичинекей галочкадагы комментарийларга мындай ушундай боктоп кетет да. Эми кечээки видеосунда айтып атат, бир Адлет деген бала жазыптыр. Эми просто эле сөз да. Ошого жооп кылып, мага тийишпегиле, ушундай балдарыңарды тыйып алгыла. Менин деле видеомдочу ушундай көп казактар жазган, бирок мен аларды тыйып алууга дебейм да. Кааласа бардыгы ушундай видео чыгарып, далил аркылуу далилдеп берсин, пожалуйста. Мен мисалы далилдей алам да, бул абзен турушпатты бир аферист да. Аферист мен далилдеп берем бунун сөздөрүнчү. Эмнеге дегенде бунун өзүн өзү казак, эми казактар капа болбогула, бирок казактар Чыңгыз хандан тараган, Чыңгыз хан казак болгон деген сөздөн мындай өтө көп жазышат дагы, но мейлерде эле, блогерлерде эле өтө көп айткан учурлар бар. Бир-эки видеолорду коюп коем, көрөсүңөр. Именно здесь похоронен великий хан, великий основатель Золотой Орды Жошы-хан. Уважаемые друзья, Жошы-хан — это первый сын Чингисхана, основатель Золотой. И мы потомки Золотой Орды. Тому подтверждение великий Жошы-хан, потому что наши казаки... Анан ойлонуп каламдай. Нерде интернетти ачып карасам, бу жерде Чыңгыз хандын балдарынын аттары бир дагы казакча аты жок экен да. Жуучу чоң баасын аты. Андан кийинкиси аты Чагатай деген, Угей деген, Тулай. Бул Чыңгыз хандын балдарынын аттары эч эле бир казактын аттары кошулбаганына таң калам да, эгер казак болсо. Ал дүйнө жүзү билет го, ал моңгол экенчи. Дүйнө жүзү билет. Моңгол, ал полный моңгол. Ал бирөөнүн тарыхын вообще талашпай эле болот, айткандачы. Эми кээ бирки казак туугандар эми айтышат да, биз байыркыбыз депчи. Байыркы, биз кыргыз байыркыбыз. Чынында биздин даже мына өзбек телевиденияларда, өзбектин тарыхчылары бизди айтып кетишкен. Мен видеосун дагы коюп коем. Ma'lumotlarni izlasam, qirg'iz nomi o'zbek qozoqdan ham oldinroq kelgan ekan. Shunday. Endi bu faqat o'zbek qozoqdan emas, ko'plab o'sha boya aytib o'tgan 32 ta turkiy xalqning bir 5-6 tasi shunday qadimdan beri saqlanib kelayotgan bo'lsa, o'shalardan biri qirg'iz. Hattoki eng qadimgi turkiy so'zlardan bittasini ayt desa, 5 ta so'z ayt desangiz, bittasi albatta qirg'iz degan so'z bo'ladi. Qirg'iz degan, ya'ni qirg'iz degan nom. Биз өтө байыркыбыз. Мен бир видеодо 3000 жылбыз деп адашып алыптым да. Көрсө бизде 4000 жыл, биздин заманга чейин 2000 жыл тарыхыбыз бар да. Во-первых, кыргызы — это один из древнейших народов вообще Центральной Азии. История письменная их знает со 2 века до нашей эры. Биз Енесейден келген, бирок Енесейден келген учурларда, тарыхый бул көз караш. Келген учурда дагы бул жерлерде казак деген ат болбогон. Бул гаранча. Анда мисалы үчүн уйгур, нелер ошол малда эле болгон. Казак деген абсолютно болгон. Анан чынында кээде ойлонуп карап калганда, сөз казак деген ат жок болсо, эми окуган. Силердин үрп адатыңар, калпакты биздики деп талашасыңар, кыргызга таандык нерсени биздики деп талашасыңар. Эгер ошол маалда казак деген термин ошол биз келген учурда жок болсо, эми ошол үрп адат, кийим кечек, жана силер талашып аткан тамак аш бардыгы кыргыздык болот да. Эми бул акыйкат. Анан ону айтып атат, ыйлайсыңар депчи. Биз ыйлабайбыз, жооп беребиз. Биздин байыркы тарыхыбыз бар. Эми дагы бир нерсени айтып кетишим керек. Мына Америка искусственный созданный государство да. Бул мындайча айтканда куралган мамлекет. Эми алар куралган мамлекетсиңер, ар жерден кошулгансыңар, кийин жасалма мамлекетсиңер десе алар чабайт. Действительно, алар индейстердин жери болгон. Кийин Америка деген чоң империя курулду. Ошол сыяктуу эле силер дагы ар жактан уйгурдан, монголдон, кыргыздан, мен дагы бир видеону коюп коем, ошол жерде айтылган. Казактардын арасындагы кыргыздар дагы жашайт. Бирки казак туугандар айтышат да, биздин жерибиз чоң, элибиз чоң депчи. Мейли чоңдур, чын айтканда чоңдур. Эми ошол моментте Чыңгыз хан убагында Чыңгыз хан түзөп кеткен,
Чыңгызхандын балдары курап кеткен алтын ордо абсолютно казактык эмес го, бирок билесиз Чыңгызхандын балдары курап кеткен алтын ордо туруп калган. Повезло да. Дагы бир нерсени айтышым мүмкүн. Любой адам өз жерин жакшы көрөт да. Мисалы мен кыргыз болгон үчүн мен Кыргызстанды жакшы көрөм, и Кыргызстан мындык болуп төрөгөнүмө мен өтө сыймыктайм. Алла Таала эч кимге жерди, ата энени, улутту бизди адамдардын тандоосуна койгон эмес. Мен жаралып калдым Кудайдын буйругу менен. Силер кимдир бирөө казак болуп жаралып калды Кудайдын буйругу менен. Кимдир бирөө башка улут болуп жаралып калды Кудайдын буйругу менен. Эми ошол раз Кудай Таала ошону жараттыбы, значит ал адам ошол жерди сүйүш керек, ошол жерди жакшы көрүш керек, ошол жерге патриот болуш керек. Молодец, бул патриотчулук жакшы эле. Бирок жалгандан бир нерсени баса сайып, биздики, силердин 5 миллион адамыңар бар, кичине 5 гектар жериңер бар деп эле бизди үстөмдүк кылып эле сая берсеңер болбойт да. Биз деле мынтип мындай сайганда жакшы билесиңиз. Ошон үчүн просто мен бир эле адамга жооп берип атам, бирок коопчу казактарга тийип калышы мүмкүн. Бирок бул чындык. Чындыкка чалабагыла. Бул искусственный создум болсоңор эмне десем, раз молодец, кийин чоң бир казак деген жерде турасыңар. Абзел, чын айткандачы, эгер угуп аткан болсоң сен, кой, братишка, бизде дагы бар. Өзүңдүн ордуңа коюп койбоз керек болсочу.